Өзгөн районунда 8 жаштагы кыз асынып алды. Бул тууралуу 24 чекит KG агенттиги өздүк булактарынын билдирүүсүнө таянып жазып чыкты. Маалыматка ылайык окуучу кыз 27 ноябрда өз өмүрүнө кол салып, үйүндөгү короого асынып жан кыйган. Маалыматта кыздын үй бүлөсү жакшы жашай турганы, ал күнү кыздын атасы үйүндө болбогону, учурда териштирүү иштери жүрүп жатканы айтылууда. Маалымат булагы Фабула чекит KG. Чек ара чыры. Өзбек тарап Кыргызстандын аймагына кирип тосуп жатышат. Кыргыз-өзбек чек арасында кайрадан чыр чыкты. Мындай пикири менен Facebook колдонуучусу Күн болот Момоконов Facebooктагы баракчасына бөлүштү. Анын айтымында өзбек тарап Кыргызстандын аймагына кирип тосуп жатышат. Өзбек тарап Кыргызстандын аймагына кирип тосуп жатышат деп жашоочулар. Бийлик тараптан кандай реакция болуп жатат? Жакында жардам беришти эле, жаагыбыз жап болдубу? Жакырлыгыбыз күн санап күчөп, итке сөөк ыргыткандай жардам беришип, бирок мынтип илгизбей жерибизди керте берсе эмнегибиз калат? Ойлонолу, жакырлык акыры жардам алуудан дагы жалтак кыла турган болду. А биз кайдагы саясат? Бийлик талашпай мен элекпиз. Азыр биз 30 жылда ойлонбогон ойду, кылбаган ынтымакты, жасабаган реформаны кылып, ачылбаган коррупцияны ача турган учур болчу. Мекен үчүн эмес, бийлик үчүн алыбызды карабаган, кадрды эмес, кадырыбызды караган эл экенибизди көргөзүп жатабыз. Пиарщиктер менен жулунган иттердин эле заманы болуп калыптыр, дейт ал. Маалымат булагы Фабула чекит KG. Зира Айтбекова: Садыр Жапаровдун президент болушун каалап турам. Facebook баракчасына бир топ аттуу башты кыз келиндердин сүрөтүн чыгарып, аларды канчык деп атаган сүрөт көпчүлүктүн кыжырын кайнатып, ар түрдүү пикирлерди жаратты. Ал эми ал жака сүрөттү илгендер жооп бергиси келген эмес. Бул жолу Назира Айтбекова жооп катары өзүнүн баракчасына пикирин калтырды. Буга чейин саясатка аралашкан эмесмин. Эч кимге көр фанат да болуп көргөн жокмун. Башын жоготуп, анализ жасай албай фанат болгондорду да түшүнбөйм. Бирок тилекке каршы алардын саны бүгүнкү күндө да көп. Жардан алыс учканы чуркап баратасыңар, токтогула деп кол сунгандын, жардам бергиси келгендин баары канчык душман аталууда. Эң өкүнүчтүүсү да күнөөсүз, билимдүүлөрдү, күчтүүлөрдү да өзүлөрү менен кошо жардан ыргытканы сүйрөп баратышканы. Бүгүн мен эмнени каалап турам билесиздерби? Садыр Жапаровдун президент болушун каалап турам. Таң калып турасызбы? Элдин сураганын берүү керек анткени. Өзүлөрү жон териси менен сезип, өз көзү менен көрүп, өз кулагы менен уксун. Силердин сөз душмандын сөзү катары гана кабыл алына берет болбосо. Элде ажырым, согуш, жек көрүү болуусун каалабайм. Ансыз да уруштун учкуну көрүнүп турат. Май куйбайм, катууну жумшак чеңет, чыгыш философиясы. Элдин энергиясы кандай болсо, ошондой өзүнө окшогон энергиялуу адамдар бийликке келерин ынандым. Мыкты ажоо каалайсыңбы? Анда элдин баары билимдүү, пейили түз болуусу керек. Кеп келген кишиде эмес, кеп өзүбүздө. Калемпирдин ачуу экенин көрмөйүн кантип билишсин? Көргүлүгүбүз көп экен. Бирок аңгыл дөңгүлдүн баарын басып көрмөйүн жетилүү кыйын окшойт адам баласына. Эртең жардан учуп баратканда токтотуп, алы жетпегендерге күнөө артпагыла. Аракетибизди кылдык. Садыр сиздин президент. Баса Атамбаевчу эле эмесмин, бирок Атамбаевди эле жакшы көрөм. Анын учурундагы светтик өлкөнү жана бейпилдикти сагындым. Ал экөөбүз окшошпуз. Балтайта сүйлөй беребиз. Бирок досум бийлик алып келгени үчүн дагы эле тарынып жүрөм. Эми жаман көрүп, жамаңарды бербей койсоңор да болбойт. Мен силерди чын ыкласым менен өлкөгө жардам бергим келет. Маалымат булагы Аргумент чекит KG. Съездбек Исканалиев ооруканага жатып калды. Ырчы Съездбек Исканалиев сыркоолоп ооруканада жатат. Бул тууралуу ырчынын соц тармактагы баракчасына жазылган маалыматка шилтеме берип, Барометр билдирет. Ардактуу достор, 23 ноябрда сыркоолоп больницага жатып калдым. Азыр акыбалым Кудайга шүгүр. Эртең үйгө чыгып кетем. Биздин ак калачан доктурларга чын жүрөктөн ыраазычылыгымды билдирем. Адам өмүрүн сактап калуу үчүн жан үрөп иштегендериңер үчүн таазим кылам. Сиздер бекемден соолук, узун өмүр, бакбат жашоо каалайм. Кыргыз элим, оорудан сак болуңуздар, деп жазды ырчы. Маалымат булагы Барометр чекит KG.
Сагын Эргешев, Ырчы, Кайрат Нуртас сотко берем десе даярмын. Арман, сени менден башка эч ким сүйбөсүн. Кусалык деген ырлардын аткаруучусу Сагын Эргешев ырчылык карьерасын кура баштаганына 1 жылдай болду. Бул аралыкта 4 клип тартып, 12 ыр жаздырып койгон ырчынын эмгеги жакшы кабыл алынып жаткандай. YouTube'да анын бир клиби 1,5 миллиондон ашык көрүлсө, дагы 1 миллиондон ашык жолу көрүлгөн. Туулган жери Ош облусту Өзгөн району Шоробошот айылы. Туулган жылы баарыңардан 1 жаш улумун. Билими Кыргыз улуттук университетинин журналистика факультети. Үй бүлөлүк абалы бойдук. Учурда ырчы. Репертуарындагы ырлар Арман, сени менден башка эч ким сүйбөсүн, Кусалык, Жүрөгүмө жашап алдыңмы жана башка. Салам Сагын, алгач сиз тууралуу кенен маалымат уксак. Салам, макул айтып берейин. Мен Өзгөндүн Шоробошот айылында туулгам. Үйдө чыгармачыл адамдар жок, жалгыз мен аралаштым. Бирок апам кичине кезинде ырдаганга кызыкчу экен. Атамдын болсо кудулдук жагы бар. Тааныштар атама кудул болсоң болмок деп калышат. Үйдө 7 туугандын эң кичүүсүмүн. Бул чөйрөгө кантип келип калдыңыз? 6-класста окуп жүргөндө мектепте Маммат Пазыл Думанбаев аттуу музыкант агай келип, окуучуларды ырдатып келген. Ошондой бир топ окуучулардын арасынан мени тандап алып, ата-энем менен сүйлөшүп, мага ырдаганды үйрөтүп, чыгармачылыгымды ойготту. Жубай экөө мага өз баласындай мамиле кылышчу. Агайдын Болбосун согуш, Күчүгүм, Ынтымак деген чыгармаларын ырдап чыккам. Алар жергиликтүү радио, телеканалдардан кетип жүрдү. Ал агайым 2-3 жыл мурун каза болуп калыптыр. Арты кайырлуу болсун. Агайдын чыгармачылык жолунга эмгеги чоң. Кийин бирок алып баруучу болуп кеттиңиз. Оба, жергиликтүү телеканалдарда иштегендерде алып баруучу бол, сага жакшы жарашат деп кызыктырышкан. Алып баруучу болуп багытым бурулуп кетти. Азыр кайра ырчылыкка кайтып келдим. Буга эмне түрткү болду? Чогуу иштеген досторум өзүңө иштеп көрбөйсүңбү деп көп айтып калышты. Жумуштан чык, ырда, жардам беребиз дешти. Мен да көздү жумуп жумуштан чыгып кеттим. Мурдагыдай айлык жок, бирок нан таап жеш керек да, ошондо аракет кыла баштадым. Бирок окуяны эстеп кеттим. Бул дагы мени ырдап чыгышыма түрткү болгон. Кичине кезинде бир ирет телевизордо Мирбек Иманбеков ата-эне деген ырын ырдап жаткан. Ошондо апам балдарымдан бирөө ырдаса, жакшы ырчылардай болуп бизди сахнага алып чыгып ыр арнаса дегенин угуп калдым. Ал сөз жүрөгүмдө сакталып калган. Кийин деле апамдын ошол кыялын орундатам деп жүрдүм. Ал кыял качан орундалат? Буйрусса 2021-жылы орундалат. Кийинки жылы Бишкекте Тушо Кесүү концертимди берем деп пландап, даярдыктарды көрө баштадым. Ага чейин ушул жылы декабрь айында элден бата алайын деп Өзгөндө чай концерт өткөргөнү жатам. Ийгиликтүү болсун. Шоу-бизнеске аралашуу аз эмес каражатты талап кылат. Чогулткан акчаңыз бар беле? Ооба, тойдо тамада болуп иштеп жүрдүм. Ошондо акча чогултчумун. Ал акчамы алгачкы Арман деген ырымды жаздырып, клип тартырдым. Ошентип уланып кетти. Чыгармачылыгымды акырындап бир нуска салганга аракет кылып, жол издеп жатам. Бир клибим миллион көрүүчү топтоду, жаман эмес. Арман деп калдыңыз. Бул ырды ырдоо үчүн Кайрат Нуртастан уруксат сурадыңызбы? Инстаграмдагы баракчасына менеджер деп көрсөтүлгөн адамга кайрылдым, бирок эч кандай жооп болгон жок. Болбой эле сотко берем десе берсин. Ага даярмын деп ырдап чыктым. Анткени ыр мага аябай жагат. Ошол ырды ырдайм деп көңүлдөнүп алгам. Мен бир нерсеге көңүлдөнүп алсам, ал болбой калса, кайра башка ишти башташым оор болот. Көп убакыт маанайым жок жүрөм. Кайрат Нуртас тараптан эч кандай реакция болгон жок. Бирок казак телеканалдарында талкуу болгонумду көрдүм. Ал жакта сүйлөгөндөр кыргыз бир тууганыбыз да жакшы ырдаптыр деген ойлорун айтышты. Шоу-бизнеске аралашуу оор бекен. Ооба, оор экен. Аны шоу-бизнеске аралашкандар түшүнсө керек. Менин устаттарым көп болгондуктан жеңил болуп жатат. Жалпы Өзгөн өнөрпөздөрү, анын ичинде Алтынай Нарбаева, Кенже Дүйшеева, Гүлзада Рыскулова менин устаттарым. Ушул адамдар менен кеңешип турам. Алардын ичинен Алтынай Нарбаева эжени апам деп каласыз. Алтынай эже менин чыгармачылыктагы апам. Ал да мен сенин көкүрөгүмдөн төрөп алган баламсың дейт. Комментарийлерге өзүңдүн апаң турганда башканы апа дейсиң, уятың жок деп жазып калышат. Апам Бишкекке келгенде мени чыгармачылыгыңа көз салып тур деп Алтынай апама табыштып кеткен. Сага жол көрсөтүп жүрөт. Анын үстүнө сенден бир топ улуу, эже дебей апа де, деп мага да насатын айтты. Ал киши өз апамдай эле кам көрөт. Манты жасап койдум, чай ичип кет деп чакырып турат. Садаган кетейин деп эркелетет. Апам экөөнүн мүнөзү да окшош. Экөө тең жароокер, мээримдүү, эч кимдин көңүлүн оорутпаган адамдар.
Жакшы, бир маегиңизде клиптерими ачык кадрларды тартам дептирсиз. Чыгармачылыкта рамка болбойт. Биз тасмаларды деле ачык кадрларды көрүп жүрбөйбүзбү? Жетелешкен, кучакташкан кадрлар баналдуу болуп калды. Чектен ашпай, бирок ошол рекламалардан чыгып романтиканы, азыркы жаштардын реалдуу жашоосун көрсөткөн клиптерди тартам. Ырчы кыз сайкал Кабылбек оңорду жакын мамиледе деп көп талкуулашат. Мындай сөздөр атайын чыгарылганбы? Атайын эмес. Инстаграмда экөөбүздүн атыбыздан ачылган баракчалардын бирөөсүн да биз ачкан эмеспиз. Азыр да экөө урушуп кетишкенби, чогуу сүрөт илбей калышты деген талкуу жүрүп жатат. Чогуу жүрсөк эмне эле ээрчип жүрөсүңөр, соо эмессиңер дейт. Айтор жаза беришет. Азыр деле чогуу жүрөбүз. Экөөбүз жакын доспуз. Жөн гана сүрөт илбей тынч эле жүрөлү деп чечтик. Жеке жашооңуз көрмадарыңызга кызык болсо керек. Сүйлөшкөн кызым жок. Буга чейин маегимде сулуу, фигурасы жакшы, өзүнө караган кыздар жагат деп айтып алып талкууга кабылгам. Андан кийин мындай кыздар жагат деп айтпай турган болдум. Тажрыйбалуу адамдар өз адамыңды тапканда сезесиң дешет. Таба элек окшойм. Жубайым үйдө олтуруп балдарымды караса, жумуштан келсем тамагын жасап, жакшы маанай менен тосуп алса деп кыялданам. Иштебеши керекпи? Мен жетишерлик таап келип жатсам, аялымдын үйдө отурганы жакшы го. Менден балалуу болгусу келген кыздар көп дегениңиз көңүлүмдү бурду. Болгонун болгондой айтып коем деп тепкиге кабылдым. Ал берүүдө обу жоктонуп жооп бериш керек эле. Обу жоктонуп жооп бергем, ошентип кабыл алып коюшсун. Байкашымча элдин эмне ойлоп жатканы сиз үчүн маанилүү экен. Ооба, маанилүү. Эл эмне деп жатканын билишим керек. Колумдан келишинче мага жазылган ар бир комментарийге жооп берем. Мунун жаман сөз жазгандар менен айтышып кетчүмүн. Азыр айтпай калдым. Фейктер жаза беришет. Балким аны жанымда жүргөн эле адам жазып жатат. Сизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Маегиңизге рахмат. Маалымат булагы Суперчекит KG.